Январь айында Кыргызстанда бензиндин баасы 3-4 сомго арзандады. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйында Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов билдирди. 2023 жылдын башынан тартып бензиндин баасы арзандады. Бул сезондук көрүнүш. Орусиядагы заводдор декабрь-январь айларында күйүүчү майдын дүң баасын арзандатты. Бул көрүнүш февраль айына чейин созулат, деди ал. Мындан тышкары өлкөдө күйүүчү майдын жетиштүү запасы бар экендиги кошумчаланды. Белгилей кетсек, Кыргызстан жылына 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май керек дейт. Өлкө мунайга дээрлик Орусиядан көз каранды. 29 январда Талас шаардык сотунун чечими менен Талас шаарынын вице-мэри Максат Байжигитов жана шаардык кеңештин төрагасы Адылбек Жунусбековдордун камактагы мөөнөтү узартылды. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналып жаткан Байжигитов менен Жусупбеков 2023 жылдын 10 февралына чейин камакта калтырылды. Эске салсак, УКМК Талас шаардык мэриясындагы жер тилкелерин ижарага берүүдөгү коррупциялык схемага байланыштуу Байжигитов, Долдоев, Жусупбеков, анын орун басары Курамаев камалгандыгын 10 январда билдирген. Маалыматта 2020-2022 жылдардагы коррупциялык схемалардын алкагында бюджетке келтирилген чыгымдын суммасы 30 миллион сомдон ашык экендиги айтылган. Бишкекте издөөдө жүргөн баңгизат сатуучу кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалымат кылайык, 2020 жылдын ноябрында Жаран Баткен облусунда 2 килограмм гашиш сатып, бирок анда кармоого мүмкүн болгон эмес. Кылмышка шектүү Баткен облусунун тургуну 1979 жылы туулган Жаран экендиги аныкталган. Андан кийин ага издөө жарыяланып, Борбор калаада кармалды. Шектүү учурда камакка алынды.